Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Токсобаева Кумара Рыспаевна. Ош областынан Өзгөн районунун Карадыйкан айылынан болом. Азыркы учурда жеке ишкермин. Эл катары эле миграцияны көп жылдары кичинекей кезимден эле соода тармакта көп жүргөн үчүн ошол жеке брендим менен азыр алектенгенди туура чечтим. Жашоомдо азыр бир уул бир кыздын бактылуу апасымын. Өзгөн жөнүндө айтып кетсем, бул Кыргызстандын эң чоң райондорунун бирине кирет. Байыркы шаарлардын бири. Тарыхка бай десем да болот. Ошол эле мунара тарыхта чоң таңба менен жазылып калган караханиттердин доорунда салынган архитектуралык имарат. Бул 940-жылдары, 960 жылдары ошо караханиттерге чейин бул тарыхка эгерде кайрылсак, Кытай тарых баракчаларында Ю деп жазылып турат экен да, Өзгөн жергеси. Ошол уруулардын башчысы Огуз аттуу бий болгон экен, хан. Ошонун атынан Огуз деп коюшкан экен. Ал эми кент деген сөз түрк тилинен алынганда кала, шаар дегенди билдирет экен. Ошентип караханиттердин кезинде доорунда Огуз кент деген атка наам коюшкан экен. Кийин бурмаланып отуруп, өзүбүздүн шаар деп айтылып атып, Өзгөн деген ат болуп калганда, азыркыга чейин Өзгөн шаары болуп келет. Шаардын өзүндө больницалар бар, банктар бар дегенде, соода тармак, магазиндер, дүкөндөр. Ал эми айыл жергелеринде ошол жанакы көбүнчөсү эле күрүч, шалы деп коет, ошо шалы эгишет, дыйканчылык менен алектенишет. Анан барпы акыныбыз айткандай, өтүмдүсүң Өзгөндүн күрүчүндөй дегендей, Өзгөндүн күрүчүн атактап, даңктап, мындай айтып бериштин кажети жок деп ойлойм. Бир гана Өзгөндө эмес, Кыргызстанда эмес, жакынкы жаныбыздагы чет өлкөлөр дагы Өзгөндүн күрүчүн жакшы таанышат, жакшы билишет. Өзгөндүн кыздары билбейм түндүктө кандай, бирок түштүктө кайдансың дегенде, Өзгөндөн дегенде эле баары айтышат да. Ой, Өзгөндүн кыздары өрт келет депчи. Чынында эле мен ошол сөзгө ынанам. Себеп дегенде Өзгөндүн кыздары мээнеткеч. Өзгөндүн кыздары өзүнүн турмушуна тың, өзүнө өзү жооп бере алгандыгынан, өзүнө гана эмес, өзүнө жакын, өзгө адамды дагы жактай алган, коргой алган, өзүнүн турмушуна бекем болгондуктан, силер кыйынсыңар, Өзгөндүн кыздары өрт келет деп айтат болуш керек. Өзү ошол жана айтып атпайбызбы, Улуу Жибек жолунда жайгашкан үчүн Өзгөн Самаркандтан, ошо чет жактардан ошол жерде соода тармак аябай күчтүү болгон экен да, ошо караханиттер кезинде. Ошон үчүн бизде чынында эле өзбектер көп. Эс тарткандан бери эле ошолорду көрүп, жүрүп, жашап келе жатабыз. Андан сырткары менин атам Карадыйкандан болот эмеспи? Карадыйканда биз кичинекей кезибизден бери эле немецтер көп болчу. Орустар көп болчу. Кадимкидей эле мындай эшикке чыксаң, мындай атам, мен эсимде бар, атам эшитип баратканда биздин астыбызда мындай бабушкалар, дедушкалар, жана Пасха деген майрам бар эмеспи? Ошо жумурткаларды боеп алышып бизге берчү да. Бир гана өзбектер эмес, орустар да аябай көп болчу. Өзгөчө ошол Карадыйкан айылында орустар көп болгондуктан, даже мен чоң атам, атам мындай орусча тарбия алышкан, орусча даже мындай эркин сүйлөшчү, үйүндө дагы орусча сүйлөшчү да. Кайын журтка барып, ошол кызды таштап кетишет го. Ошол кезде кызын отургуза алып, ошол жеңеси дейбизби, апасы дейбизби, ошол этегинин астына жүгөрү менен ташты коюп, балка коюп, анан кийин кетет да. Анан качандыр бир убакыт өткөндөн кийин ошол жердин кайненеси келип колуна кепкүрдү тапшырат.
менде ушундай болгон да. Менин түшүндүгүм боюнча ошо таштай катсын, судай сиңсин деген маани болуш керек. Өзгөн району мен үчүн, билесизби, адам кайсыл жакта төрөлүп өспөсүн, ата бабасы каяктан болсо, ошол жакка баары бир кан тартат экен да. Мен ошол нерсеге аябай ынандым да. Өзгөн мен үчүн азыр мындай жакшы сөздөрдү башка элдерден же китептерден окуп айткым келбей эле. Чын жүрөгүмдө өзгөн мен үчүн өзгөчө сезим алып келет. Өзгөчө бир өзүмдүн өзгөчө бир мындай жылуу сезим, өзүмдүкү дегендей өзгөн мен келечегим деп айтсам болот. Анткени мен бактылуу карылыгымды өзгөндөн тоскум келет. Ошон үчүн өзгөн мен үчүн менин жашоом, менин келечегим.